Кыргызстанда жылына 6000ден ашуун адам үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү аялдар. Буга далил интернеттеги түрдүү сайттардан тараган видеолор. Жакында эле аялынын мойнуна дөңгөлөк байлап, шакалап суу чачып уруп жаткан видео тараган. Окуя боюнча жабырлануучу 11-июнь күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазып, тасмадагы аялдын күйөөсү ошол эле күнү убактылуу кармоочу жайына киргизилген эле. Бирок көп өтпөстөн жабырлануучу тосмо арыз жазган. Бирок ага карабастан тергөө судьясы тасмадагы зомбулук көрсөткөн эркек кишини 15 күнгө камакка алуу чечимин чыгарган. Бизде жаңы кабыл алынган 2019 жылдан баштап ишке берилген мыйзамдар гуманизацияга багытталган. Ошол мыйзамдардын негизинде учурда иш жүргүзүлүп жатат. Балким жеңил көрүлүшү мүмкүн, бирок ошол мыйзамда кандай беренелер каралган болсо, ошол негизинде объективдүү, толук кандуу тергөө иштери жүрүлүп жатат. Анан жазасы кандай болот, эми аны сотко өткөрүп келгенден кийин аны сот чечет. Өзүнүн жана 22 жаштагы баласы келип калса, сүйлөшүүдөн качып атат. Анан ошол жокто сүйлөшүп атат да. Мына ушуну биз азыр иштеп атабыз. Өзү менен жекеме-жеке бетме-бет дагы сүйлөшүшүбүз керек дагы. Мунун негизги максат азыр бир тууган агасыныкында жашап атат. Аны деле толук коопсуз жер деп айтууга мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы өзүнүн үйүндө жашаганга караганда коопсуз жер деп эсептейбиз. Бирок ошого карабастан азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, иштер жүрүп атат. Муну тез аранын ичинде реабилитациялык борборго алып келип реабилитациядан өткөрүш керек. Бул окуядан кийин Каниет реабилитациялык борбору үй бүлөлүк зордук зомбулук көрсөткөн адам жазасыз калбашы керек деген аталышта пресс-конференция өткөрдү. Максаты Кыргызстандагы аялдарга көрсөткөн үй бүлөлүк зомбулукка кантип бөгөт коюу керек, күнөөлүү жазасын алышы керек деген теманы көтөрүшкөн. Биз бүгүнкү өтүп аткан пресс-конференциянын дагы бир максаты, өтө максаттары көп. Мына биз атайын справедливость чакырдык, себеби булар бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү биз ар дайым ошол жапа чеккен келинге биз юридикалык жардам беребиз деп атышат. Деги эле Кыргызстан боюнча аялдар биз Диларанын жалгыз эместигин дагы бир жолу тастыктайбыз. Биз ошондуктан туура чечим кабыл алат деген үмүттөбүз да. Туура эмес иш кылгандыгы үчүн ал киши закондун негизинде өзүнүн жазасын алыш керек. Мына ушул сыяктуу эле Кыргызстанда соңку кездери уруп сабоо, мукачылык менен коштогон үй бүлөлүк зордук зомбулук чындыгында көбөйдү. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына караганда, өткөн жылы үй бүлөлүк зордук зомбулукка 250 адам кабылган. Жыл башынан бери 220 жаран катталып, алардын 40тан ашууну сотко жиберилген. Ал эми Жалал-Абадтагы Каниет реабилитациялык борборуна бир айда эле зомбулукка кабылган 100дөн ашуун жаран кайрылат. Биз деген реабилитациялык центрде юристибиз бар, юридикалык консультация берет, психологубуз бар, жана ошондой эле соцработнигибиз бар. Консультацияларды эгер ала турган болсок, 80, 120, 140тын ортосунда ар айда болуп турат. Бирок мен кече күнү дагы айттым, ушул бир айдын даже аралыгында ушул кейс биз азыр атайын Дилараба жалгыз эмесиң деп чыгып атабыз. Бул Сузактагы кейс бул 4-чү болуп атат да, мыкаачылык менен урган. То есть буга чейин бизге тынымсыз үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси менен келет. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендер келет. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин берген маалыматына караганда, өткөн жылы Кыргызстанда 6145 үй бүлөлүк зомбулук катталган. Алардын 5659 аялдар. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу жыл башынан бери зордук зомбулук 65%га өскөн. Алардын ичинен 7 аял өлүмгө дуушар болгон. Жаңылай Болотбекова, Казыбек Курманбеков, Жалал-Абад шаары.